Assalamu alaikum. Урматтуу достор. Assalamu alaikum, Садыр Нуркожоевич. Бул жерде мынакей ЖД вокзал. Бул жерде Елизавета Викторовна да. Викторовна деген ушундай бир апа ушундай бир көчөдө жатып тирлик кылат экен. Мынакей прям ЖД вокзалдын эле ушу паркында ушул апа үйүн будан 7-8 жыл мурда алдырып коюптур, подделка документ менен. Ушинтип көчөдө жатып калыптыр. Анан мен азыр паркте салып басып жүрүп, ушу апа менен жолугуп калдым да. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, Камчы Кылдышаевич, ушул апанын бир көйгөйүн чечип берсеңиздер, сиздерге сураныч. Мен бардыгын үстү ягына жазып коем, контакт телефондорун. Өзүңүздөр кайрылып, мынакей караңыздар эми. Вам сколько лет? 85. 85 жашта экен. Караңыздар. Ушинтип көчөдө жатып калыптыр да. Бомуш эмес, порядочный апа, образованиясы бар болгону будан 8-9 жыл мурда тамын подделка документ кылып жазап, биздин кыргызкеңдер буну тамдан кубалап чыккан экен да. Ушуну бир эске алат деген ойдомун, урматтуу президентте. Вот.